бекемделет. Ойлонуп жакшы суроо бул, алхамдулилля. Мындайча айтканда, сиздер мага жардам берип такшалтырасыңар, мен силерге жардам берип такшалтырам. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат: "Мастахяйту фил ифада вал истифада." Мен тагыр уялган эмесмин. Бирөөдөн бирсе сурап, же бирөөгө суроосуна жооп берип, пайда алып, пайда берүүдө уялган эмесмин. Ошон үчүн алхамдулилля, жакшы суроо жарым бөлөт. İslam суроо менен, жооп менен. Маселелер болсо, этикад боюнча акыйда, намаз, ибадаттардын бардыгы боюнча, мамилелер, тижарат боюнча, үй-бүлөлүк мамилелер, усул тахарат боюнча, жана башка. Кандай болсун, иншаллах, суроо жооп менен башталат. Сурооңуздарды бериңиздер, бербесеңиздер, мен берейин. Кудайым буйрса, балдардан бир аз сунуштар болуп келет, туугандар мындай, Кудай кааласа ошо күнгө жеткирсин деп ойлойм да. Азыр мына сахабаларга Кудай кааласа Абу Бакр, Умар, Усман, Али радыйаллаху анхум, ашара мубашшара бир сыйра бүтүп алсак, анан имамдарга убакыт берет да. Имам Абу Ханифа ким болгон, кандай болгон, усулу кандай, Кур'ан, хадистиге көз карашы, анын чеберчилиги кандай деген аятка кандай түшүнгөн, кандай амал кылган, сахабалардын сөздөрүн кандай карманган учур келет. Ол киши эми 4000 устаздан окуган экен. Биздин өмүрүбүз жетпейт го, эми аны айтып беребиз. Бирок иншалла Кудайым канчалык берсе, кичинекичине түртөн үзүндү кылабыз эми. Хотя бы иншалла биздин анан балдар, неберелер анан Кудай кааласа дагы жандандар чыгар. Хотя бы болбоду дегенде, ошон үчүн атайы сабакты биринчи Кур'андан, хадистен, пайгамбардын сыйрасынан, сахабалардын өмүр баяндарынан, былтыр алхамдулилля акыйда тахавиядан баштап, атайы сахаба ушуларды, дарстарды, сабактарды баштап атканыбыз себеби эмне? Бул Алла Тааланын бизге берген дин эркиндигинин мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланып, dini savatsızlıkta жоюуда. Dini savatsızlıkta жоюуда. İmam Bukhari rahimahullah ушунчалык машаалла Кудайым берген экен эми даражачы. О киши Сахih Бухариде бир тема кылганда ал-илму qablal amali wal qawl. Илим амалдан мурда, илим сөздөн мурда. Bir нерсени сүйлөгөндөн мурда ошонун илимин билесизби? Bir нерсе амал кылуудан мурда илимин билесизби? Болбосо адашасыз, башкаларды адаштырасыз. Ошон үчүн сөздөн дагы мурда, сүйлөй турган сөздөн дагы мурда, кыла турган иш амалдан да мурда. Ошол сөздүн, амалдын илими алдын турат. Бул жерде илимдин маанилүү, фазилети өтө чоң. Ошон үчүн иншалла мындай сабактарга шоу кызыгуу менен катышыш керек. Ойлонуп бир жумада суроолор топтоп келиш керек. Так, менде акыйда боюнча менде вопрос жокпу? Жок. Таарат боюнча менде вопрос жокпу? Жок. Намаз боюнча вопрос жокпу? Жок. Жана дагы кайсы маселе кетти. Кандай вопрос болуп калса, блокнот болгон жок. Араңыздарда арабча тамган менен Кур'ан окуй алган кол көтөрсүнчү. Бийирээк көтөрүн. 3-төн 1 экен, да? Allah razı olsun. Kalganlarımız yürünöylü. Vakit bölöylü meşte. Kışkı mezgil ibadattan, ilimden sezon. Bunanç hazır uygu varıp niye alasa bire? Ertene saat 7'ge çeyini uktayız bu. Çünkü seni de hazır şey mi? 7'de bağımlar sokoyla. 7:40'da tanga tutalım, ne oldu de? 7'de tursan da spokojno okuysun. Ушунчалык убакыт бар экен да. Мен биз сабак берип койдук. Азыр медреседе ham сабак беришибиз керек, барышыбыз керек. Бирок сиздер мына жерде алхамдулилля биз бири-бирибизге бүтүганбыз. Билген, билбегендерге 3-төн 4төн бөлүнүп алып үйрөтүш керек. Кичине арабча, хотя бы бир тамга үйрөнүп кетсек, ноябрдын, декабрда иншалла бүттү.
арабчаны баары тааныйбыз. Январда кошобуз, февралда окуйбуз, мартта башкаларга үйрөтө баштайбыз да. Эрк керек кичине. Кичине бири-бирибизге алхамдулилlah бир тууганыбызды көрсөтүшүбүз керек. Бирибизге жардам беришибиз керек. Ушуга көңүл бурайын. Кош көңүл болбойт. Азыр алхамдулилlah каракебизден Кудай бериптир. Буну этегин кармаш керек. Токтой, карак айланып кетейин, кояйын. Үйүңүзгө бир жарым саат кийин барыңар. Келин балам деп бир нерсе кыларсың деп. Кийин бизге мына кичине сабак берип коюң. Мынандай кылып коюң. Ушуга иншалла биз аракет кылсак, буюрса өтө жакшы болот. Аракет кылайлы ага. Баарыбыз иншалла бир ойлонуп көрөлү мына. Аны мисалы кимдер мындай азыр Куран окуганды билет, ал болбоду дегенде акыркы 2 параны жатташ керек. Ар бир мусулман эркек, аял акыркы 29-30 пара. Табарак парасы, амма парасы. Баштан аягына чейин жаттып ичибиз. Кичине жашы улгайгандарда эле үмүт үзбөгүлө. Биз алхамдулилlah убакыт кичине бөлсөкчү. Азыркы күн неме деп айтып атпаймынбы? 1 саат. Момундай үйрөнөсүз. Ушундай рахаттанасыз. Ишенип коюң. Алла Таала сизге өзүнүн кудуретинен, казынасынан рахат берет сизге. Макулбу? Ошоңо азыр убакытты кетирбейбиз. Мен 3-күн сайын бул жака келип атам, кайра Шамдан Куптанга чейин болом, кайра кетем. Бир жумадан кайра бир көрүшөт экенбиз. Бир жумада сиздер ушул жерде тегерекке жамаатсыздар. Мына жамаат кылыш керек. Аракет кылыш керек. Багымдаттын 2 рекет сүннөтү менен 2 рекет фарзынын ортосунда каза намаз окусак болобу? Болот. Албетте мечитте болбойт. Мечитте эмне? Күнөөнү көрсөтүү дагы күнөө. Сиз убагында окубай, ошонусу аз келген себебин дагы көрсөтүп атасыз билдирди. Убагында окуш керек эле мусулманга. Бирок кандайдыр бир себептер менен калып кетти. Ошон үчүн мына витр важип бар го? Витр важиптин казасы окулунат да. Витр важиптин казасы окулунат. Так. Витр важипта биз 3-чү рекетте дуа кунут окуйбуз. Дуа кунутта окуп атып кулак кагабыз, Аллаху акбар. Туурабы? Уламалар кулак какпасын дейт. Казасында. Казасын үйдө окуп атсаңыз кагасыз, мечитте окуп атсаңыз какпайсыз, анага көрсөтпөйсүз. Сизди какканыңызды көрүп калсам мен билип алам да, казаны окуп атам. Ошо күнөөнү ошол кичине болсо дагы жашырганга ортосундагы эми келдиңиз, башка намаз окулбайт да, нафил окулбайт. Анык сиз каза окуп атасыз. Демек көрсөтүп атасыз. Эгерде сүннөттү үйдөн окуп келип туруп, мечитте 2 рекет багымдаттын казасын окуп койсо, тигилер сүннөтүн окуп атат деп ойлойсуң болор. Келгенден кийин бул жакта 2 рекет эле окуш керек да. Багымдаттын фарзынан алдан биздеги 2 рекет эле окулат болот. Нафил окулбайт да. Макулбу? Журналистикалык кесип окуганда бизге адамдар чоң кызматтарды, танымал адамдардын байлыгын же мал мүлкүн ортайында кызмат кылган, ушулар бизге да кылабыз. Кээде жаман иштери болуп барат, бул адам хакысына киреби, кирбейби? Издегенге жай эме кылат. Жакшылыктарды издегенге журналистикалар мынакей. Ушул кесипти таңдагандарга менимче мусулманчылык бир туугандык оюм, насаат деп айтпайм, кеңешим. Ошолор жакшылыктарды издеген. Жакшылыктарды. Жамандыктарын жашыр. Чыдай албай атсаңар, жамандыгын бетине гана айткыла, кишилердин астында эмес. Бирөөнүн мен кемчилигин көрүп калдымбы? Кемчилик бар, билем. Аны жойбосом болбойт. Ал вирус башкаларга да жайылышы мүмкүн.
да анын жое турган жолу коомчулукка алып чыгып эмес, адамдардын алдында шерменде кылуу менен эмес. Буну бизге пайгамбарыбыз ушуну үйрөткөн. Эң акылдуу инсан, эң боорукер инсан, эң бактылуу инсан бизге үйрөттү да. Кандай? Ага барып, учурашып, байке, могул кылганыңыз туура эмес болуп атат да. Ушул эң тияк коомчулукка чыгып кетсем эмне болот? Алла деле көрүп турбайбы? Тоба кылыңыз, жакшы адамсыз. Мен сизге жакшылык каалап, бир туугандык, ийгилик катары сунушунду айтып атам. Деп анан кокушунда боло берсе, Алла ачып койсо жаман болот. Менин колуман го, иншалла ачылбасын. Түшүндүңбү? Мындай кылып кайтарып коюш керек да. Анан эле ал менен пайда болбойт. Эфирге чыгып алып, микрофон кармап алып, соц тармактарда үзүлүш чыгаруу менен, мисалы, бир күн, 2 күн болду, май. Бир жума сен интернетти жардың. Ну и что? Не болуп кетти? Күнөөдөн башка эчтеке тапкан жоксуң. Тиги өзгөргөн жок. Душмандыкты ашырдың. Бир топ адамдын арасында шерменде кылдың кичине. Эл деле унутуп калды. Сен деле унутуп калдың, ал деле унутуп калды. Бирок Алла унуткан жок күнөөлөр. Ошо бойдон жазылган бойдон калды. Ошо бойдон урган бойдон ахиретке кетип атасың. Ошо үчүн карап баягы Умар разыяллаху анхунун окуясы бар го. Кудай кааласа мен келет деп ойлойм кийинки сабактардачы. Баягы өзү атайын кеч чыгып, карап, элге аралашып, элдин абалын карап турчу да. Халифа болуп турган Амир Муминин болгон. Акын андан баягы арак ичкен кишини кармап атпайбы? Узак карап окуяйм, мен кыска айтып берейин. Андан кийин ага барып айтканда, эмне үчүн арак ичип атасың деп атканда, Умар, мен бир жол бир ката кетирдим, бир күнөө кылдым. Мен чоң күнөөдөн бирөөнү кылдым. Сен 3 чоң күнөө кылбадың. Биринчи сен ашып түштүң деди. Аңдып келдиң деди сен. Туурабы? Ашып түштүң. Сен аңдып келдиң деди. Мусулмандын аркасынан айыл айта турган болуп атасың. Умар разыяллаху анху эмеси бар экен, жакасын тиштеп ыйлаганды бир үнүң чыкпасын жакаң тиштеп аласың го. Ошондой кылып кайтып келген. Алла Таала мени жок кылып жүрбөс экен ушу. Не болду? Күндөрдүн биринде, машалла, Умар разыяллаху эч кимге айткан жокмун. Айыбын көрдүм. Полный кап тиякта. Эч кимге айткан жок. Эч кимге айткан жок. Баягы киши келип калды. Умар разыяллаху көрүп калды. Таанийт да. Ал муну таанийт да. Унчукпай сөз уланта берди. Акырында бүткөндөн кийин айран басып келди. Кулагына шыбырады. Амир Муминин баягы экөөбүздүн болгон окуя бар эмеспи? Ошодон бери мен арак таштадым деди. Ошодон бери ичкен жокмун деди. Кандай чоң кубаныч. Умар разыяллаху анху айтып берген, кулагын тосом. Баягы экөөбүздүн окуябыз бар да го. Ошо мен эч кимге айткан жокмун деди. Мына жамандыктан тыя турган, жое турган жол мынандай болот, Дагы айтайын, мына блогер капа болбоду дагы. Балекет-салекеттердин баарын айтчы. Болбойт мына интернетте мынандай кылганчы. Жоюлбайт. Максатың жоюу ал жол менен эмес. Имандуулардын акылдуу жолдору бар. Ошол жол менен жоюлат. Азыркы менен жоюлбайт, күчөйөт, душмандык көбөйөт, күнөө көбөйөт, кыжалатчылык көбөйөт. Не пайда алдың? Жок болсо айтчы. Ушулар мен айткан көбөйүп атабы, көбөйүп турат. Душмандык көбөйөт. Однозначно ошонун бир тууган достору, классташ, курсташтардын бардыгы сени жегиси келип барат. Душман көбөйдүбү? Күнөөгө эми сөзсүз эле көбөйдү. Турган эле. Кыжалатчылык көбөйдү. Өзүң да уже корко баштадың. Сага да бир жактан нападение болом, жок. Кыжалатчылык көбөйдү көбөйдү. Жамандык көбөйгөн менен. Бир тапасың. Вот так. Башка да суроо барбы? Эртеңден сүннөт окуп чыктым да, мечитте үйдөнчү. Азан укпайлы сүннөт окуп чыктым, жок. Мечитте келатканда азан айтып калдым. Мечитте сүннөт окуш керек турган. Эгерде убакыт киргенден кийин сүннөт окуган болсоңуз,
Макулбу? Мешітке келгенден кейін сүннетті қайталабайсыз. Сіз сүннетіңіз нормально. Уақыт кирелектен мурда оқып алған болсаңыз, анда сүннетті қайталайсыз. Азан кеш айтылса дағы. Мысалы, бүгін күні 6-дан қанша? Bir 15 өткенде болып атау? 6-10'da кирет дейді. Ана. Siz 7'de үйде сүннет оқыдыңыз. Мешітте 7'den 10. Келсеңіз анан азан айтады да. Болды, сіз уақытында оқыған сүннетті. Ол азан чоқтап алды. Кішкене кеш айтып қалды. Ya, mikrofon işlebe al, giyin işlep kettim. Ne öyle oldu? Kıskası, buna siz uağında, uaq girgende okudunuz mu? Özü жақшы, oşunun için aytılады da, uaq gireremen azan aytılsın deydi. İşte başkalardağı azandan keyin okulup soğuqu көбірек болсын da. Maqulu? Azanda murda оқығаныңыз үшін soğuğu azырақ болады. Azanды оқып тұрып, андан кейін оқыған үшін soğuğu көп болады. Бірақ азырқы учурларда кеш болып қалды да. Anamına soğuk burada oturuyor beşikte. Okudunuz ki. Subhana rabbika rabbil amma yasifun. Ve selamun ala murselin. Elhamdülillah. Allah